Жакшы идея, бирок азыр Чолпон айым айткандай башынан баштайлы да. Жакшы идея. Колдоого ээ боло турган идея болушу керек. Жараткандын алдында, мыйзамдын алдында баары бирдей. Ушул принцип менен кетишибиз керек. Бирок эгер биз ушуну азыр кабыл алып койгон болсок, тиги конституциянын мыйзамда калып калган болсо, Нурбек мырза калып кала берет да. Ошондуктан жакшы идеяны мындай бузуп албай туруп, жанагы айтылгандай биз көрсөтүп коюшубуз керек да. Эгер ооруп кетсе, эгер өз эрки менен кетсе, импичмент жарыялап кеткен болсо, же төңкөрүш болуп кеткен болсо, алардан алыш керек. Анан өз эрки менен ден соолугума байланыштуу деп кетип калган экстер дагы бар да. Болушу мүмкүн, келечекте айтып атпаймынбы? Мыйзамды биз бир кишиге карап жасабашыбыз керек. Биз кылымдарга калат, ондогон жылдар традиция болуп калат деп. Мисалы, Американын мыйзамдары, кээ бир мыйзамдары 200 жылдан бери өзгөртүүсүз келатат. Ошон үчүн мыйзам. Менимче, мына ушул баягы конституциялык мыйзамдан башташыбыз керек, эгер өзгөртүү киргизебиз десек. Мен так жообун ала алган жокмун. Чыңгыз мырза, 6-чы берене боюнча да так жообун ала албадым, 7-чи боюнча да, 9-чу боюнча да. 6-чы берене боюнча алар өкүлү, УКМКнын өкүлү айтпады беле. Бизде жогораак турган конституциялык мыйзам бар. Ошого таянып биз буну ишке ашырышыбыз керек. Бул мыйзам, тиги конституциялык мыйзам. Президент боюнча өзгөчө макам бар. Жашы жетелек, балакатка жетелек балдарына деп турат. Жашы жеткендерин эмне кыласыңар деп сурадым. Жок, биз азыр давайте ушул беренени бүтүрөлү, анан кийинкисине өтөбүз. Атуу азыр башламадык болот. Биз Нурбек Омурбековичтин сунушу боюнча чечимди кабыл алышыбыз керек, анан кийинкисине өтөбүз. Мындай кылбайлы, урматтуу депутаттар. Адахан Кимсанбаевич, мындай бир сураныш да сиздерденчи. Ал конституционный мыйзам эмес. Аделе ушундай эле мыйзам. Анан кийин сураныч андай, кийинки жумага жылдырып турбайсыздарбы? Кийинки жумага чейин такташып алалы. Может, эгер туура эмес болсо, мен анда артка алам сунушумдучу. Эгер улсат болсо. Сунуш мен ошо бир жумага кийинке жылдырып турбайсыздарбы? Андан кийин урматтуу кесиптештерим, азыр 7-чи, 9-чу берене боюнча сунуштар келип түштү. Ошо дагы биздин кесиптештерибиз сунуштарды жөнөтүштү. Бир жумага сунуш кийинки комитетке чейин мен сурамын. Мүчөлөрүбүздөн ким сунуш? Чыңгыз Азаматович, анан такташып алып анан ошо келиңиз Чолпон алыына. Менин сунушум ушул мыйзамда, азыркы биз карап аткан мыйзамды кийинки комитеттин жыйынына чейин деп туруп эме кылып коелу, ага чейин такташып алайлы. Ошого чейин баарына тактап туруп, Адахан Кимсанбаевич, сиз азыр айткан 7-чи, 9-чу берене боюнча жазуу түрүндө бизге берип койсоңуз, ошого таянып биз добушка кое алабыз. Добушка коем, урматтуу кесиптештерим. Ким макул? Баарды макул. Каршы жокпу? Каршы жок. Рахмат, Чыңгыз Азаматович. Рахмат. Кийинки пунктка өтөлү.